Assalamu алейкум, урматтуу Багыз Түрк каналынын көрүүчүлөрү, кутман кечиңиздер менен. Мен Гуламбек болот. Кайрат ыйкан чарбасынын жетекчиси жана ошондой эле Германиялык ГИС академиясынын багыз түрүү боюнча окуучусумун. Достор, жакында буюрса чилде чыгат, бутоо иштери башталат жана ошондой эле көчөттөрдү же бакты азыктандыруу башталат. Достор, бул бутоо өзүнчө бир чоң илим. Ага өзүнчө буюрса дагы көп кайрылабыз. Буюрса эртең жаздан бутоо баштагандан баштап сиздерге практикалык иштерди буюрса көрсөтөбүз деген оюбуз бар. Азыр достор, сиздер менен азыктандыруу боюнча сүйлөшөлү. Азыктандыруу органикалык жана минералдык болуп бөлүнөт. Келиңиздер, азыр биз органика боюнча сүйлөшөлү. Органика бул жан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдөн калган калдыктардын бардыгы бул органика болуп эсептелет. Кыктан баштап гумус, чиринди, торф, кара топурак булардын бардыгы органикалык азыктандыруу болуп саналат. 1 гектар жер бакка же жерге бул бактын көлөмүнө жараша, аянтына, жашына жараша ар кандай болуп төгүлөт. 40 тоннадан 120 тоннага чейин берүүгө болот. Жердин 5% бөлүгү сөзсүз түрдө бул гумус болууга тийиш. Бул идеалдуу топурактын модели. Достор, бизде талаш маселе жүрөт. Кыкты таза бойдон, жаңы бойдон алып чыгып бакка салыш керекпи же салбаш керекпи деп. Көпчүлүк свеж алып чыгып бактын астына отурат, көпчүлүгү дагы аянтка топтоп, чиритип, обработка кылып, чиригенден кийин алып келип бакка салышат. Экөө тең туура. Эгерде свежий боло турган болсо, андагы элементтер абага учуп кете элек же агып кете элек 100% болот. Аны бакка алып баргандан кийин андагы нитрат, азоттун бардыгы кар менен күздө салганда жерге сиңет. Бирок бир жери бар. Эгерде сиздин жаңыдан салынган кыкта уруктардын бардыгы болот. Эгер отоо чөп болуп сиздин жериңизди баса турган болсо, бул дагы бир маселени туудурат. Эгерде бакта болуп көңдө андай отоо чөп сиз үчүн маанилүү болбосо, анда свежий алып келип салсаңыз боло берет. Эгер отоо чөптөн кооптонуп турган болсоңуз, анда бир аянтка топтоп, дөң кылып, ал жерге суперфосфат аралаштырып, аны чиритип алып, күзүндө же 1 жылдан кийин салсаңыз, анда сиз отоо чөп менен ооракерчилик тартпайсыз. Бул органикалык кыкта же гумуста бүтүндөй Менделеев системасындагы көпчүлүк элементтердин бардыгы бар. Кыктын өзүн салса болобу? Кыктын өзүн салса болот, бирок көбүрөөк пайыздык ченде. Даракка жетиштүү фосфор менен азот азыраак болгондуктан, анда азот менен фосфорду кошуп берүүгө болот. Достор, эми минералдык жер семирткичке өтөлү. Идеалдуу топурактын 48%, 50%га жакыны бул минералдык элемент болуш керек. Бул биз эки жактан химиялык элемент эмес, жердин өзүнүн толук элементи жердин өзүндө болот. Биз аны алып иштеткенден кийин ал жерде элемент жетишсиздиги пайда болот. Эмне үчүн макро жана микро деп бөлүнөт минералдык жер семирткичтер? Анткени азот, калий, фосфор өтө көп өсүмдүк өзүнө керектегендиктен өсүмдүк менен кошо жерден элементтер кете баштайт. Кайра аны толуктоо үчүн биз ушул элементтерди көбүрөөк беребиз. Ошон үчүн булар макро элемент болуп эсептелет. Эмне үчүн микро? Жерден магний, кальций, бор, алтынга чейинки бир канча микроэлементтер, мед,
бир канча элементтерди бул жерден азыраак кетет. Ошондуктан булар жерге азыраак көлөмдө берилет. Ошондуктан булар микроэлементтер деп эсептелет. Минералдык азыктандырууду кайсы учурда беришибиз керек? Минералдык азыктандыруу 3 бөлүккө бөлүнүп берилет. Биринчи бөлүгү эрте жазда, февраль, март, апрель айларында берилсе, экинчи бөлүгү май, июнь убагында гүлдөгөндөн кийин мөмөнү чоңойтуу үчүн ошол убакытта берилет. Үчүнчү бөлүгү күз айларында көчөт кышка даярдануу үчүн октябрь, ноябрь айларында берилет. Эрте жазда НПК на азот, калий, фосфор булар эрте жазда берилет. Май айларына барганда кошумча азот берилет. Мөмөлөрдү чоңойтуу үчүн дедик. Күздө болсо кайра НПКны беребиз. Ал кышка суукка чыдамдуу болуп, камтты көбүрөөк топтош үчүн кышка даярданат. Достор, минералдар эмне кызмат аткарат? Азот бул жашыл бөлүгүн өстүрсө, калий транспорттук жолду ролду аткарат. Фосфор болсо даамына чыгарып, түскө ээ кылып, негизги кызматы бул тамыр системасын өнүктүрөт. Мындайча айтканда бул жер кухня. Кухняда даярдалат, жалбырак ашказаны десек, анда даярдап алып чыгып берет. Достор, азыктандыруунун нормасы канча? Минералдык азыктандырууда НПК законун бузбаш керек. Ашыкча көлөмдө берүү бул жердин химиялык касиетин өзгөртүшү мүмкүн, же болбосо жердеги микроорганизмдерди жок кылышы мүмкүн. 1 квадрат жерге 60 грамм калий, 60 грамм фосфор, 80 грамм азот берилет. Эгер сиздин дарагыңыз 1 квадрат канча чыкса, ошону гана беришиңиз керек. Эгер чоң дарак болсо, эсептеп чыгып, канча квадрат чыкса, ошого көбөйтүп берилет. Эгер 10 квадрат чыга турган болсо, анда 600 грамм фосфор берилет. Эгер НПК закону бузула турган болсо, жанагындай кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Достор, сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Кайрадан сиздер менен эфирде жолугушканга чейин тынч аман болуңуздар.